Ассаламу алейкум. Кандайсыздар достор? Жана менин 5 подписчигим башында видео тартып баштаганда бир подписчик болчу, ал өзүм. Азыр 4-өө кошулду. Видеолор, рилстер неме алып атат кичине. Эми өзүм үчүн деп баштагам, эми бирок өзүм үчүн болгондон кийин деле мындай элдер менен бөлүшүп көрүп мындай элдер көрсө деле жакшы болуш керек, бир сыйра көрүп, колдоп, коштоп, ойлорун жазып турса деле турам. Ошо марттын канчасы? Марттын 24-ü 2025-жыл. Ошо так, мен буюрса Бишкекке марттын аягы кетем. Ошондо баратып көлгө кире кетейин деп атам, ысык көлгө барып. Негизи өзүм муздак сууга түшкөнү жакшы көрөм да. Барып муздак сууга түшүп, чуңкунуп, ал жактан дагы видео киргизем буюрса. Анан дагы барып не кылам, барып Даватка кетейин деп атам буюрса. Даватка чыгып 3 күнгө Кудай жолуна түшүп. Эми азыр деле мындай адам бололу деп аракет кылып жүрөбүз, мындай нардан бери болуп жанагы Моңаева Адеми деген ырда барго, куплетчи. Адамдык сапатың арттырып жашагын деп, ошо адамдык сапатты арттырып жашайлы деп жүрөбүз. Ошо барып мурун намаз окугам, биринчи жолу 1 жыл окудум. Экинчи жолу 2 ай окудум, үчүнчү жолу 1 ай окудум, бирок ыйман жетпей калды. Мен жакшы окуйм дечүмүн да, бирок анан жакында класс балам менен сүйлөшсөм, колуңан келишинче оку дейт. Колуңан келишинче оку, бирок тыштабаш керек, акырындан окуй бер. Акырындык менен келет дейт. Анан ушул жолкусун буюрса колуман келишинче окуйм деп атам. Анан бул айтып аткан ойлорум неге видео киргизип атам, анткени менин 2 кызым бар. Эми Кудайым буюрса, Кудайым өмүр берсен, кийин дагы кыздарым чоңоюп, может дагы балалуу болсун, балдарым чоңоюп, алар дагы ушул өзүнүн атасынын, балким паетасынын, балким чоң атасынын ошо ал убакка чейин ойлойм, эми YouTube болсо керек депчи. YouTube болсо керек, ал убакка чейин YouTube банкрот болбосо керек деп ойлойм да. Анан көрүшсө, мисалы, менин кандай жашаганымды, мисалы 20 жылдан кийин, балким 30 жылдан кийин жап-жаш болгон чоң атасын, таятасын көрсө, балким өзүм көрсөм, ушул немелерди жакшы да. Ошондой анан жана оюман чыгып кеттим, эмне жөнүндө айтып аттым эле. Эстелбей да калдым ошо. Анан бул жолкусун буюрса ошо аракет кыла беребиз. Дагы аракет кылып намазга турганга сиздер менен жөн гана оюм менен бөлүшүп атам. Ошо кечээ кой кайтарып келгем, мал суарып, жайып, ошондо да кичине мындай ойлор менен бөлүштүм эле. Ошону да бир сыйра көрүп коюңуздар. Койлор, мен бир 2 жума мурун келгенде басчу эмес, суу караганы бараткандачы. Такыр басчу эмес да. Суудан келип атканда басат жакшы элечи. Өздөрү эле келет короого, а сууга айдап баратканда баспайт да. Анан буларды кандай кылдым? Азыр өздөрү эле басып калды да. Өздөрү эле басып баратат. Басчу эмес, айдатып какышат, тияна чыгып, араң бастырчумун. Азыр мындай кылып үйрөтүп койгом булардын мээсинчи. Биздин жүрүм турумга мээ жооп берет эмеспи? Мээсин настройкалап коюш керек да булардынчы, мисалы. Бас! Көрдүңбү? Тушка баштады бас дегендечи. Бас дегенде чуркайт да. Басат. Нары айдап, бери айдап кереги жок. Басты кыйкырганда басат. Неге? Анткени
Мейсін қандай настройка алып қойын. Бас деп тұрып, таяқ мен жоңға чап-чап қосын да. Бұлар бас дегенде нені түшінеді? Бас дегенде азыр сойыл келіп, далына терін түшінеді да. Башында бас деп сойылмен ұрып қосын. Бар мынтіппен кішінеденші бір-бірден. Азыр болса, жөніне бас дегенде әлі шұрқайды да. Себебі, бас дегенде сойыл терін білет та, месі ошол көніп қалған. Келтқанда неге шұрқайды үйге? Келтқанда пағам чөп салып қойып барғач. Чөп бар екен білет та, мотивация. Ошон үчүн суыны ичип алып, анан чөпкө чуркап өздөрү эле келишет. Келтканда айдап кереги жок. Мен айткандай эле башында кыйналдым, айдай албай. Андан кийин бас дегенде тездей баштайт. Ылдам басып. Баян жаман кыйналчумун. Азыр арттан түшүү болду келдим акыр. Ошондой достор. Азыр үйгө келдим. Арттан түшүү алып. Суу ичип алып өзү эле басып келатат. Тамак күтпөйт бас деп. Кырып жок азыр. Өздөрү эле басып кетип атат. Арттан түшүү алып келем. Чөпкө жанталаш чөпкө башып билет да чөп бар экенчи. Ошо азыр биткеден чуркап баштайт азыр жетейин деп калган. Ондай биздин айыл. Жылан арык деген айыл. Тиякта ат баш кес бар. Мындай бир кес салынып атат. Тиги тоолордун аркасына жайлоого чат. Ат башынын жайлоосу биздин жайлоо бир да ошол жакта. Биздин айылдын өкмөтү, биздин айылдык жаш бала болчу азыр. Нарын райондун зам акими ушундай болгон. Кошунабызда Бакыт деген майк. Ошол иштеп аткан жагы жакшы иштептир деп атышат. Кечинде жаркырап айыл күйүп турат да. Анан Кыргызстандын бир проблемасы бар да бияктачы. Балдар төрөлөт, чоңоёт, кетишет шаарларга, чет мамлекетке. Айылдын саны өспөйт. Айыл эми жашоо турмуш мурункуга караганда бир төлө жакшы болуп калды эми. Кыргызстан боюнча эле болуш керек. Үйлөргө суу берип, үйлөрдө сусумуздак суу баягыдай. Жетишпегендик жок, баары жакшы. Бирок эң өкүнүчтүүсү биздин мамлекет ушу жерлерди, айылдарды өнүктүрбөгөнү да. Айылдар өнүкпөлүп эле шаарга кызып кете беретмеспи? Жакшы көргөн баланы шаар көрсөтпө деп мисалы. Мен эч качан Европага кызыккан эмесмин. Өзүмдүн мамлекетимдин патриотумун. Европага барып жашаганга кызыккан эмесмин, бирок салт санаасына, маданиятына да кызыккан эмесмин. Мен кызыкканым ошолордун элдерге түзүп берүүсү, шарт түзүп берүүсү, элдерди багуусу мамлекеттеринин. Ошого кызыгам да. Буюрса ойлойм, акыры ушу кризистерден чыгып, элибиздин баарыбыздын аң сезимибиз оңолуп, ушу айылдарды өнүктүрүп, мондай сонун кылып, асфальт процесс быйыл буюрса биздин айылга могу жерде тиякта учу көрүнүп турат. Мен көрүп атам, бирок камера көрүнбөйт экен. Ошол жакта асфальт завод салышыптыр, ошо биздин айылга жол салынат экен буюрса. Биздин айылдын аркы жагы менен жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол өтөт экен уже. Анан уже тебосу бүттү деп атпады беле. Азыр уже башташыптыр эми. Буюрса ошол нерселер салынып, Кыргызстаныбыз өнүгүп, бизге цивилизация келип, буюрса өнүккөн мамлекеттин катарларына кирсек. Ошол бул эми мен жеке ойлорум, жеке
берер эми үмүтсүз шайтан деп коет го. Үмүттө эмес да, үмүт баары жакшы болсун дегенчи. Кичине болсо да салымыбызды кошуп, мамлекеттик деңгээлде болбосо дагы жок дегенде мындай кетип бараткандачы, мындай мусорду жерге ыргытып салбайм, талаа мисалы. Бөтөлкө сөтөлкө мусор жаат да. Ошону кетип барып ошо талаада деп ыргытып кетпей, мисалы. Колуң менен көтөрүп барып үйүңдөгү бир таштандыга ыргытсаң, ошол да болсо мисалы мамлекетке болгон салымыбызды анан өзүбүздү оңдобой анан бирөөнөн бирдекени сурай бергенде болбойт го. Ой, жакшы үмүттөр бар, мисалы мамлекет өнүксө, өнүктүрүүгө жардам берсек деп. Мына койлор кетишти. Чөп салып койсо керек, чөп салып коюптур. Азыр барып чөпкө жешет. Ошондой туугандар, мурунку видеом жана эртең менен карадым го дейм, 94 жолу көрүшүптүр, 4 лайк басыптыр, мындай лайк басыптыр. Ал да болсо жакшы. Бир просмотры жок эле, бир көрүүсү жок эле жүргөнбүз да. Азыр 94 элестетик эле. Шортстарды киргизгем, кыска видеолорду. Алар бирөө 1000ден ашып, бирөө 556 болуп, бирөө 507 деп турат го дейм. Ошо туугандар жана WhatsApp'та бир аудио бар го. Жыргап жашачы деген. Ошентип жашай берели акырын.